Кыргыз футболчуларына жана Европа футболуна тиешелүү жаңылыктар менен назарыңыздарда Гүлжогоу. Сиз экранда чоңойтуп телефон үнүн көтөрүп алган болсоңуз, мен баштай берейин. Алгач кыргыз күйөө баласы Кожо Жоя жана бир катар футболчулардын трансфердик баалары боюнча айтсак. Кечээ баалар өзгөрүлүп, биздин да футболчулардын акчалары көбөйдү. Алар Кожо Жоя 700 000 евро, Гүлжигит Алыкулов 700 000 евро, Тамирлан Козубаев 500 000 евро, Алмазбеков 450 000 евро, Христиан Браузман 500 000 евро, Алимардан Шукуров 400 000 евро, Валерий Китчен 350 000 евро, Кайрат Жыргалбек уулу 350 000 евро, Зарыпбеков Элдияр 350 000 евро, Эржан Токотаев 300 000 евро менен бааланышты. Эми буюрса оюнчулар да дал ушундай акчадай натыйжалуу оюн практикаларын көрсөтүп, мыкты даярдыкта курамга кайтып келет деген ишенимдер чоң. Ошондой эле кыргызстандык 20 жаштагы жарым коргоочу Кеми Мерк Пахтакардан кетип жатканын Ташкент клубунун төрагасы Жахангир Артыкожаев билдирди. Оюнчу бул сезондо Пахтакар үчүн 16 жолу майданга түшүп, 5 гол киргизүүгө жетише алды. Эми кайда барат, ал тууралуу толук маалымат жок. Акырындык менен Европа тарапка аттансак, Испания Ла Лигасы, Мальорка Барселона беттеши. Мальорка талаасында өткөн жолугушуу 5-1 эсеби менен аяктады. Рафиня Барса үчүн дубль жасаган болсо, Френке де Йонг, Ферран Торрес жана Пао Виктор бирден гол киргизишти. Үй ээлеринен Видат Муричи Мальорканын жалгыз голунун автору болду. Барселона 3 матчтан кийинки жеңишсиз сериясын жыйынтыктап жана Ла Лиганын турнир жадыбалында 37 упай менен лидерлиге айлана алды. Мальорка болсо 24 упай менен 6-орунда келе жатат. Барселона жеңиш үчүн Ханс Флик Ламин Ямалды негизги курамга түшүрүп, эркин оюнчу макамын бериш керек экен. Ошондо Ямал өзүн мыкты деңгээлде көрсөтө ала тургандыгын кечээки оюнда далилдеп кетти. Албетте, Модер стилинде берген пасты көргөн күйөрмандардын моокунун кандырды. Бул алгачкы мындай пастар эмес, буга чейин да бир топ мындай пастарын узаткан болчу. Эми Барса Реалдан 4 упайга ашып кетти. Бирок Реал карамагында дагы 2 оюн бар. Бүгүн Мадридтик каймак түстүлөр Атлетико Билбаого каршы конокто майданга түшөт. Сиздин оюңузча Реал Билбаону жеңип, кайра Барселонаны кубалоого жетише алабы? Сиз оюңузду комментарийге калтырып туруңуз, мен кыскача кубоктордон кабар алып келейин. Германия кубогунда негизги окуя орун алды. Анда Бавария өз үйүндө Германия кубогунун 1/8 финалында Байерди кабылдап, 0 эсебинде утулуп калды. Оюндун 17-мүнөтүндө Мануэл Нойер карьерасындагы алгачкы кызыл кагазын алганы аскергенсип, Баварияны да кубоктон четтетти. Нойер четтетти. Анткени Баварияда көбүнчө Нойер жардам менен чабуулга топтор жетип, каршы чабуул уюштуруп жаткан эле. Нойер кеткен соң, Байер болгон күчү менен чабуулдарды жасап, 69-мүнөттө Натан Телла жеңиш голун алып келди. Ушуну менен жалпылай Бавария Байерди 5 оюндан бери жеңе элек. Ал эми Харри Кейн дагы бир жолу кубоктон кол жууп калды. Калаган оюндар болсо, Армения Фрайбургду 3-1, Ян Равенсбург Штутгартты 0-3, Вердер Дармштадтты 1-0 эсеби менен жеңип чейрек финалга жолдомо алышты. Ошондой эле Италия кубогунда Болония үйүндө Монцаны 4-0 эсебинде жеңсе, Милан үйүндө Сассуоланын жер менен жексең кылып, кашы көзүн дебей 6-1 менен утуп чейрек финалга жолдомо алды. Достор, видео аягында сиздерге табышмактуу суроолор болсун. Марадона менен Пеленин жаш айырмачылыгы канчада? Билген мыкты акылдуу достор болсо, албетте комменттерден сиздерди күтүп каламын.